Ассаламу алейкум достор. Алтындын, күмүштүн баасы абдан катуу өсүп кетип атат. Ошого алтын жөнүндө, доллар жөнүндө сөз кылайын дедим. Алтын стандарты, золотой стандарт деген нерсе эмне, ошону айтып берейин деп атам. 1944 жылы Американын Бреттон Вудс деген курортунда 44 мамлекет топтолуп, Американын долларын эл аралык валюта катары кабыл алышкан. Ошол келишимди Бреттон Вудс келишими деп коет. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, Америка аларга мындай деген: эгер менин акчамды эл аралык валюта катары колдонсок, силердин ишенимиңерди жеңүү үчүн мен ошол долларды алтынга байлайм деген. Доллар бул жөн эле кагаз, туурабы? Бир мамлекеттин валютасы, бирок чыныгы байлык алтын. Ошол чыныгы байлыкка байлайбыз деген. Бир унция алтын, 31 грамм алтындын баасын 35 доллар деп бекитишкен. Азыркы учурда бир унция алтындын баасы $5500 чыгып кетти достор. Ошол учурда 35 доллар деп бекитишиптир. Америка мындай деген: долларды колдонгула, бирок каалаган учуруңарда долларды мага алып келсеңер кагазды, ошону баягы баа менен силерге алтынга алмаштырып берем. Силердин кагазыңарды алам дагы силерге алтын берем, чыныгы байлыкты берем деген. Анан менин резервимде болгон канча алтын болсо, ошонун баасы чалык гана доллар басылып чыгат. Андан көп жөн эле доллар баса бербейм деген. Базарда бир нерсе көбөйүп кетсе, анын баасы түшүп кетет, туурабы? Ошондой кылбайбыз. Мунун баасы дайыма ар бир доллардын артында бир доллар алтын турат деп ишенгиле деп ошол жерде ошондой келишим түзүлөт. Бул башта эң жакшы болгон. Дүйнөлүк согуш бүттү. Дүйнөнүн экономикасы начарап алды. Ал экономика жанданып баштайт. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин, 60-жылдарга баргандан кийин маселе пайда болуп баштайт. Биринчиси Трифин дилеммасы деп коет экен. Дүйнөнүн экономикасы жанданып атат дагы, Америкадан дагы көбүрөөк доллар талап кылып башташат. Бирок Америка аны камсыздай албайт. Себеби баягы балансты сакташ керек. Доллар көбүрөөк керек болуп баштайт, бирок алтынды көбөйтө албайт да. Алтын белгилүү бир резерв бар. Алтынды антип жөн эле копия кылып чыгара албайт, печат кылып чыгара албайт. Бирок кагазды чыгара алат. Эгер көп чыгарып берсе, баягы баланс бузулуп кетет, доллардын баасы түшүп кетет. Эгер чыгарбай дүйнөгө алтын жок деп койсо, анда экономика кыйналып калат, дүйнөнүн экономикасы кыйналып калат. Бул биринчи фактор экен. Экинчиси, Американын өзүнүн Вьетнам согушу башталып кетет. Ошол Вьетнам согушунда буларга абдан көп акча керек болот. Өз ара ичинде Великая держава деген бир чоң бир проект баштап беришиптир. Ошого окшогон маселелер болуп, Америка мону бузат. Көбүрөөк акча басып баштайт. Бул дагы эле баягы доллар колдонула берет, бирок башка мамлекеттер буга наразы болуп баштайт. Айрыкча Франция, Англия. Себеби чынында эмне болуп атат? Америка мындан ары чыгарган акчаларынын ар биринин артында бир доллар жок. Ал жөн эле бир кагаз болуп калды. Мурда бекитилген эле, ар бир чыгарылган акчанын артында бир доллар бар деп баары билишет эле дагы, ал маанилүү эле, ал баалуу эле. Азыр эми жөн эле кагаз көбөйүп бара жатат. Анын артында эч нерсе жок. Анын артында жөн эле сөз бар. Жөн эле бирөөдүн сөзү бар. Ага ишенип болбойт. Франция күмөн санап баштайт. Себеби мисалы Америка бир долларды моундай бир кагазды алып келет. Мына сага 100 доллар дейт. Ал 100 долларды чыгаруу үчүн Америка аз эле акча коротот. Бирок Европага келет дагы мына 100 доллар деп бир холодильник алып кетет мисалы. Ал холодильниктин чыныгы баасы могул кагаздын баасынан абдан кымбат да, туурабы? Же бир компьютер алып кетет, же башка бир чыныгы реалдуу бир буюмду алып кетет да. Бул европалыктарга жакпайт. Франция акырында жетишет дейт дагы, мен буларга ишенбейм, Америкага эми ишенбейм дейт. Баягы топтогон долларларын кемелерге салып Америкага жөнөтөт. Америкадан жана Лондондо сакталган өзүнүн алтындарын, мына силерге доллар, баягы долларларыңар, муну эми баягы сүйлөшкөндөй кылып мага алмаштырып бер, алтынга алмаштырып бер дейт. Ошентип бир канча жылдын ичинде Франция өзүнүн алтындарын кайра өзүнө ташый баштайт. Францияга Нью-Йорктон жана Лондондон менин окуганым боюнча жалпысы 3000 тоннага жакын алтын ташыптыр. Аны көрүп Англия дагы барып сурап баштайт. Аны көрүп Германия, Швейцария дагы сурап баштайт. Ошентип Америка караса, эмени ишенимди жоготуп алды. Эми баягы келишим боюнча долларларды алмаштырыш керек. Бирок базарда доллар көбөйүп кетти. Алар келип баары сурай берсе, мунун резервинде турган чыныгы байлык, баягы алтын бар, ал жоголуп кетет дагы, экономикасы кыйналып калат. Ошого 71-жылы Америка
мен Бреттон Вудс келишиминен убактылуу чыгып атам деп коет. Бреттон Вудс келишими боюнча мындан ары мага келбегиле, долларларыңарды алып келбегиле, мен аны алтынга алмаштырып бербейм деп коет. Дүйнөдө бир шок башталат. Мындан ары ар кимдин валютасы плавающий деп, азыркы учурда ошондой талап жана эмеге жараша ошентип курстар өзүнчө белгиленип баштайт. Баягындай бекитилген бир курс жок. Башта кандай болгон эле? Долларды алтынга бекитишкен, калган валюталарды долларга бекитип коюшкан эле. Азыр эми ар түрдүү монтип эме болуп баштайт. 74-жылы Америка Сауд Арабияга барат. Сауд Арабия менен мындай бир келишим түзөт. Бирок бул жазылуу түрдө расмий келишим эмес экен. Бирок мындан ары сен нефти доллар менен сат, биз сенин коопсуздугуңду камсыз кылып беребиз дейт. Сага эч ким тие албайт дейт да. Америка сени коргойт дейт. Ошентип сүйлөшүп Сауд Арабия ошондон кийин нефти доллар менен сатып баштайт дагы. Доллар дагы өзүнүн баасын кармайт. Ошо 71-жылда бир унция алтын 35 доллар болгон болсо, 80-жылдарга барганда алтындын баасы 800 долларларга чейин чыгып кетиптир. Дагы ишеним жоголгондон кийин мамлекеттер дагы, адамдар дагы алтынга чуркайт да. Азыр дагы ошондой бир нерсе болуп атат, достор. Азыр дагы мамлекеттер орустар менен украиндер согушуп баштагандан баштап эле, даже андан мурда ковид учурунда деле, даже 2008-жылдагы кризисте Америка билет. Американын азыр дагы баягы Бреттон Вудс келишим болбогонуна карабай, баары бир эл аралык валюта доллар, туурабы? Бирок Америка өзүнүн ички маселелерин чечип атканда өтө көп долларды баягы эмени көбөйтүп салып атат да. Эмеден станоктон печать кылып чыгарып алат дагы, маселелерин чечет. Бул доллардын баасын түшүрөт, эл аралык соодада башка мамлекеттерге дагы зыян берет. Ошентип өзүнүн акчасын өзү билгендей кылып колдоно бергендиги үчүн Америкага долларга болгон ишеним көптөн бери эле кеткен, түшкөн. Айрыкча орустар менен украиндер согушуп баштаганда орустардын батыштагы эл аралык резервде турган акчаларын тоңдуруп койгондон кийин, аны тартып алгандан кийин башка мамлекеттер, демек биз дагы эгер бир күн бир ушундай абалга түшүп калсак, биздин дагы резервибизди алып коет экен, долларга ишенсе болбойт экен деп колундагы долларларды азайтып, алтындарды көбөйтүп атышат. Азыр бардык мамлекеттер колунан келишинче көбүрөөк алтын топтоп атышат. Ошонун айынан азыр алтын көбөйүп баратат, достор. Алтындын баасы өсүп бара жатат, анын артынан күмүштүн баасы өсүп бара жатат. Мунун артынан дагы эмнелер өсөт билбейм, бирок ошондой бир нерсе башталды. Акыркы убактарда, акыркы жылдарда Американын жүргүзгөн саясаттарын карасаңар, көп эле андай дүйнөлүк валютанын ээсиндей жоопкерчиликтүү бир саясат жүргүзбөй атат. Айрыкча акыркы убактардагы карасаңар, такыр андай эмес да. Ошого кээ бир адамдардын айтуусу боюнча бул өсүү улана берет. Бирок муну так ушундай өсөт деп точно айтуу да кыйын, өзүңөр изилдешиңер керек. Кыскача айтканда ушундай, достор. Бул алтын стандарты, ошол Бреттон Вудс келишими, ошол алтын стандарты. Бирок ал мындай толук кандуу алтын стандарт эмес экен. 1820-жылдарда толук кандуу алтын стандартын Британия, ошол учурлардын Америкасы, дүйнөнү кармап турган Британия болгон, ошолор киргизген экен. Алар өздөрүнүн жарандары үчүн дагы, башка мамлекеттер үчүн дагы өзүнүн акчасы фунтту каалаган учуруңарда келип алтынга алмаштырып алсаңар болот деп алтынга байлаган экен. Жарандар дагы кылса болот экен, мамлекеттер дагы. Америка андай кылган жок. Америка башка мамлекеттерге гана айтты. Бирок өзүнүн жарандары, мисалы, колундагы долларды барып алтынга алмаштыра албайт эле. Англия ошо 1800-жылдардын башында кылган болсо, 1800-жылдар 19-кылымдын акырларына барып, башка Германия, Франция, башка мамлекеттер дагы өздөрүнүн валюталарын алтынга байлаптыр да. Ошол нерсе чыныгы толук кандуу алтын стандарт. Мисалы, бардыгы өздөрүнүн валютасын өзүнүн резервине жараша белгилүү баада алтынга байлап коет. Алтынга байланган валютага көбүрөөк ишеним болот экен да. Бул валютанын артында алтын бар. Эгер каалаган учурумда мен барам, аны долларга, алтынга алмаштырам дагы, алтынды каалаган жеримде барып каалагандай колдоном. Башка мамлекетке алып кетсең болот, сактап койсоң болот, кийин колдонсоң болот. Бул кагаз бүгүн баалуу болгону менен эртең баасыз болуп калат, эртең күл болуп калышы мүмкүн. Бирок алтын андай болбойт деген ишеним бар да. Ошол ишенимди мамлекеттер берип, толук кандуу
алтын стандартын Европа ошол учурларда 19-кылдын акырларында отургузган экен. Бирок бул барып биринчи дүйнөлүк согуш башталып кеткенде аларда дагы ошол акча маселеси пайда болуп, алар дагы ал стандартты токтоткон экен да. Кийин кайрадан ошол стандартты доллар менен 1944-жылы ишке ашырганга аракет кылышкан. Кыска убакыт иштеген дагы, ал дагы токтоп калган. Ушундай достор, кыскача айтканда ушундай. Силердин оюңар кандай? Силер эмнелерди билесиңер? Мен азыр айтып, бирок айтпай калган ушул тема боюнча дагы маанилүү бир нерселерди билсеңер жазгыла, ой пикирлериңерди жазгыла, сүйлөшөлү, талкуулайлы. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.